Саламатсыңар. Бүгүнкү сабагыбызда улуу жазуучу Чыңгыз Айтматовдун Кылым карытар бир күн романындагы манкурт сөзүнө кененирээк токтолмокчубуз. Манкурт. Манкурт тарыхый эс тутумунун адеп ахлак, рухий баалуулуктарын жоготкон, өз эли менен байланышын үзгөн адам. Бул термин кыргыздын улуу жазуучусу Чыңгыз Айтматовдун Кылым карытар бир күн романынан алынган. Орус тилинде ушул термин неологизм катары кирген. Манкуртизация, манкуртизм. Манкурт сөзү байыркы түрк тилинен алынып, акылсыз дегенди билдирет. Ошондой эле монгол тилинде да мангу сөзү кем акыл, акылсыз деген маанини туюндурат. Уламыш боюнча туткунга түшкөн алдуу күчтүү жаш жигиттердин башындагы чачтарын алып, жаңы союлган төөнүн терисин, башкача айтканда, ширини ал жигиттердин башына тыкыз түрдө байлап таңышкан. Ошондой эле буту колдорун бекем байлап, күндүн ысыгында чөлгө 4-5 күнгө таштап коюшкан. Чөлдүн ысыгында шири башына чап жармашып, жаңы өсүп келе жаткан чачтары шириден улам ал жигиттерге чыдагыс азаптарды алып келген. Күчтүүсү акылы жок адамга айланган. Ал эми алсызы өлүп калган. Бул манкуртка айланган адамдарды өз кызыкчылыктарына колдонушкан. Сабагыбыз соңуна чыкты. Бардыңарга ийгиликтерди каалайм. Кийинки сабактардан жолугушканга чейин сак саламатта тургула.